маданиятына, кыргыздын маданиятына, ошонун ичинде дагы драматургиялык жанрга кошкон чоң салымы. Кыргыз Республикасынын баатыры, Кыргыз Республикасынын эл жазуучусу, белгилүү драматург Бексултан Жакиевдин Өмүр өтөт билинбей китеби жарык көрүп, окурмандарга сунушталды. Жазуучу китептин баштапкы нускаларын көрүп жетишкен, бирок бет ачарын өткөрө албай акка моюн сунган. Жазуучунун чыгармачылык жолун замандаштары, кесиптештери эскеришти. Бул Сыдыкбековдун батасын алган киши. Айтматов менен чогуу жүргөн киши. Ал кишинин баарына андай боло албайт. Кудай сүйгөн бендесине берет, Кудай дагы. Калемдеш замандаштарынын айтымында Сыясы кургай элек китеби тарых эмес, бирок тарыхтан алыстыгы жок окуяларды, ой толгоо маектешүү, жолугушуулардын күлкүлүү жана күлкү келтирбеген, үмүттүү да үмүт качырган, орундалган жана орундалбай калган түйшүктөрдүн ырыскы тилектин чындыгы камтылган. Бала чагынан баштап ушу өмүр өткөнчө өзүнүн жашоо турмушуна бир философиялык көз караш менен карап, кандай кырдаалдар кишини жазуучу кылды, чыгармаларына көмөк көрсөтүп, ошолордун негизинде кандай эмне деген чыгармалар жаралды, ошол боюнча ой толгоолор экен. Канткенде эми бул жерде деле негизинен алып карасак, канткенде адам бойдон калат дегендей, кыргыздын каада салттарын, үрп адаттарын кантип сактап калыш керек. Мисалга алсак, боз үйдөн деле бир топ нерсени жазыптыр. Боз үйдөн түндүгүн эч убакта аял көтөрбөйт, эркек адам гана көтөрөт. Боз үйдөн кирген деле оң жагы аял кишилердин орду болсо, сол жагында эркек адамдын орду. Боз үйгө кирген деле тиги босогону тепсебей, босогону сөзсүз аттап өтүш керек деген ушундай бир топ кыргыздын унутулуп бараткан көп нерселерин жазып калтырыптыр. Автор көз өткөндөн кийин жарык көргөн китеп кымышы боюнча китеп искусствосу эл аралык китеп сынагында Менин өлкөм номинациясы боюнча атайын дипломго ээ болгон. Сыйлык иш-чаранын жүрүшүндө кызы Гүлмира Жакиевага тапшырылды. Бексултан агай өзүнүн мыктылыгын да билчү, бирок кемчилигин да сезе билчү. Кайсы нерсени уттурду, кайсы нерсени утканын дагы өзү баамдап, ошо аркасына абай салганда өзүнө калыс баа берер эле да. Ошон үчүн бул китеп өтө баалуу деп ойлойм. Анткени Бексултан Жакиев ушул өмүрдүн баркы жөнүндө, бул өзүнүн балалыгы, согуштун баласы болуп тарбияланган, ошол кездеги нарктуу чоң атасы Абир Карыядан алган тарбиясы, согуштун сабактары, кийинки өзү ушул 60-жылдарда кыргыз адабиятына келген күчтүү муундун катарына кирет. Ошол муундун толкуну, ошолордун жаштык жигери жөнүндө, студенттик курагы жөнүндө, анан ошо өмүрүнүн ишмердиги боюнча абдан жакшы эскерүүлөр жазган. Жазуучу адамдык психологиянын татаал багыттарын ичине камтыган чыгармаларды жазган. Ал чыгармалар муун алмашса дагы башкача боек түс менен кайрадан өз окурманын, күйөрманын тарта алган түбөлүктүү чыгармалар экени талашсыз. Улууга, кичүүгө карабай, Түгөлбай Сыдыкбековдун тамашалашышы, Муратбек Рыскулов, Конду Чалова, эже ошо ушунчалык ушулар менен аралашып, бир үй болуп, мындай өтө сейрек болот. Бул кишинин китебин окуган киши кинону да билет, тиги драманы да билет, тамашаны да билет, анекдотту да билет, бүт баарын билет. Ал киши жүргөн жерде кыткырып гана калчу. Эгерде Салежан экөө бириккен болсо, вообще күнгө батпайт да таң атпайт. Мына ушундай адамдар, өзгөчө адамдар. Бексултан Жакиев кыргыз коомчулугуна атанын тагдыры драмасы менен 21 жашында таанылган. Пьеса республикалык жабык конкурста биринчи сыйлыкты жеңип, эл элегинен өтүп, сынына толгондугу жаш драматургдун талант көрүнгөсүнүн күчтүүлүгүнөн, дараметинин молдугунан кабар берет. Аталган драма кыргыз драма театрында 500дөн ашык жолу коюлган. Мындан тышкары Миң кыял, Алтын аяк, Өкүм, Эртең жаңы жыл, Жолугушуу, Күттүргөн жазда келер, Саадак какты, Жүрөлүчү жүрөк оорутпай, Жаза жана башка драмалары